Балыкчыдагы чугулгандуу окуя. Ага эни милиционерлер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Балыкчыда жашы 7 кызды сүзүп кеткен окуя боюнча иликтөө иштери уланып, ага эни Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Резонанс жараткан бул окуя Балыкчы райондук ички иштер башкармалыгынын кызматтык куунасынын катышуусунда болгон. Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бектур Осмонбаев жана анын иниси мурдагы милиционер Бекзат Казаковго кылмыш жаза кодексинин 144-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жосун деген айып тагылган. Кырсыга кабылган 11 жаштагы окуучу учурда реанимацияда. Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эскертүү: бир катар унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 29 январдан 31 январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Улуттук госпиталда бейтаптын тууганы нөөмөттөгү дарыгерди сабап салган. 30 декабрда Улуттук госпиталдын 2-неврология бөлүмүндө бейтаптын тууганы нөөмөттөгү дарыгерди сабап чачынан жулуп салган. Бул тууралуу далилдүү медицина боюнча эксперт, көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Барктабасова Facebook баракчасына жазды. Диагнозу инсульт эмес, бейтаптын өмүрүнө коркунуч жок. Жөн эле сасык тумоо жана температурасы 38 экенин билип, нөөмөттөгү дарыгердин жообуна канааттанбаган бейтаптын эжеси дарыгерди уртукмукка алып, чачынан жулуп, башына тийип баштаган. Медайымдар чуркап келип, дарыгерди кол салып жаткан адамдын колунан бошотуп алганча, жулунган жаштары томоктошуп, кабыл алуу бөлмөсүнүн полуна жатты, деди Барктабасова. Учурда дарыгер стрессте, баш мээси чайкалган. Тергөөчү ишти созуп, ал эми дарыгерге кол салган аял Россияга кетип калган деп кошумчалады ал. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбим клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 55. Биздин дарек Москва шаары, метро ВДНХ, Кондратюк 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.